Assalamu alaikum, саламатсыздарбы? Бүгін мен сіздерге A11 телефонун Google аккаунтқа түшіп қалса, мындай менюдан чыга албай жатсаңыздар, ошону кантип менюга чыгарып берүүнү көрсөтүп берем. Ошол Google аккаунт обход кылып ачуу жолун көрсөтүп берем. Эгерде сиздердин колуңуздарда башка A20, A50 же A30 телефону болсо, же Samsung'тун акыркы 2020-жылы чыккан телефондор болсо, кудум ушул видеодогудай кылып ачсаңыздар ачылат. Башка Samsung 2019-2020 чыккан бардык Samsung модельдерине ушул способ иштейт. Бул телефонду ачуу үчүн бизге Samsung аккаунт керек, даяр Samsung почта керек. Samsung почтаны кантип ачат, мен сиздерге видеоролик кылып тартып описанияга калтырып коем, кирип көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле бизге экинчи бул керектелүүчү бул ноутбук же болбосо компьютер. Азыр жана үчүнчү керектелүүчү бул SunFirm программа. Бул программаны дагы мен сиздерге описанияга калтырып коем, жүктөп кудум видеодогудай кылып ачсаңыздар телефонуңуздар ачылат. Анда эмесе кеттик. Мен мына Wi-Fi'га улагам. Албетте бир Wi-Fi'га улайсыздар, жана далее кнопкасын басасыздар. Мынтип телефондун паролун тер, же болбосо Google аккаунт аркылуу ач деп сурайт. Сиз паролду дагы Google аккаунтту дагы албетте билбеген болсоңуз, ушул видео анда сиз үчүн болот. Билсеңиз, эгер Google аккаунтту жазып кирип кетсеңиз болот. Мен описанияга калтырып коем, бул мына SunFirm программа деген программаны. Буну көчүрөбүз. Жана zip архиватор менен распаковать этебиз. Ал менде уже распаковка болгон, да. Программаны ачабыз. Программа ачылды. Бул программа менен бардык Samsung'тун акыркы модельдеги прошивкаларын көчүрсөңүз болот. Азыр биз буну прошивка көчүрүү үчүн эмес, телефонду блокировкасын ачуу үчүн иштетебиз. Samsung вкладкасына өтөбүз. Телефон Wi-Fi'га уланган. Ноутбук алабыз. Жана программадан MTP Bypass FRP кнопкасын басабыз. Эгерде сиздерде ушул мендегидей болуп программа телефонду көрбөй жаткан болсо, Disable Driver 64X дегенде басып компьютериңизди өчүп жандырасыз. Ошондо цифровой подпись драйвер дейт компьютерде. Ошондо драйвер өзү оңой установка болот, жандырып кайрадан кылсаңыз албетте иштейт. Мына биз азыр буну бизге ссылка направлять кылып YouTube'га кирип алабыз бул программа аркылуу.
Бул жерден мына Adrom bypass сайтка киребиз. Setting apps üçüncüde. Girip на сведение о телефоне. Сведение по на уровень безопасности Android деп ең ылдыйында турат. Көрдүңүздөр, бул 1-октябрь. Şu телефондун защитасы 1-октябрь. Сиз ушинтип кирип, башка мисалы A50 же A30 болсо 1-октябрь же болбосо 1-октябрдан ылдый, мисалы сентябрь же август, ушудан ылдыйкы кандай гана уровень безопасность болбосун, ушул видеодо кандай болсо ошондой кылып ачсаңыздар болот. Эгер октябрдан жаңы ноябрь же декабрь болуп кеткен болсо, анда бул видео иштебей калышы мүмкүн. Бул видео аркылуу ачылбай калышы мүмкүн. Эгер мага кайрылсаңыздар, мен жаңы чыккан способторду киргизип турам. Албетте мен жардам берем. Чыгабыз атка. Samsung аккаунтту буга чейин сиз даяр түзүп алышыңыз керек болот. Мен жана айта кеткендей эле описанияга кантип Samsung аккаунт ачат, видео ролигин кылып, видео ролик даярдап, описанияга калтырып коем, кирип көрүп, анан ушул жерден улантсаңыздар болот. Учетный записке кирип, добавить Samsung аккаунт. Мен мына өзүмдүн аккаунтумду жазам бул жерге. Сиздерге эскерте кетчү нерсе, Google аккаунт эмес бул, достор. Google аккаунт эмес, Samsung аккаунт. Samsung аккаунт. Бул жерге Google аккаунт жазсаңыздар кирбейт. Samsung аккаунт. Эскерте кетейин. Ушул мен жазып жаткан почта бул ошол Google аккаунт, Samsung аккаунтка регистрация болгон почта бул. Мен логин жана паролимди жаздым. Сиздерге дагы бир жолу эскерте кетем. Бул Google аккаунт жазбайбыз бул жерге. Бул жерге Samsung аккаунт создать этип, даяр Samsung аккаунтты жазабыз. Ошол Samsung аккаунт описаниядан карап, видео ролигин көрүп, анан ушул жерден поштаны ачып, кирип улантсаңыз болот. Выход кылганда бизден мындай двухшаговая проверка деп бул Samsung аккаунтта болот, сөзсүз түрдө сурайт. Телефонуңузга ошо башка Samsung создать этилген аккаунт кайсы телефондо болсо, ошо телефонго код келет. Мына мисалы ошол аккаунт менде мына телефондо мына 447-588 код келди, көрдүңүздөрбү? Ошону жазабыз бул жерге. 447-588. Окей. Бул телефонго мен азыр Samsung аккаунт жазып, Samsung аккаунт аркылуу мен азыр приложение көчүрөм. Себеби бул телефонго азыр приложение интернеттен көчүрө албайбыз. Бул эми телефондун албетте защитасы. Ал жерден мына 3 кнопканы басабыз. О Samsung аккаунт киребиз. Обновить басабыз. Басканда биздин монтип Galaxy Store'га ушул жер аркылуу кирсек болот. Мына Galaxy Store обновление болуп, телефон кайра мурунку абалга келип калат. Азыр установка болгондон кийин кайра компьютерге улап, компьютер көрдү. Мына MTP bypass verb
кайра басабыз. Окей, бизди кайра азыр YouTube'га киргизет. Болду, компьютерден суруп просмотр кылсак, кайра YouTube'га кирип кетебиз. Нол жерден адам сүрөттөгү значок жана условия использования. Бул жерден add ROM bypass сайтка киребиз. Бул сайтка кирип, ошол аркылуу настройкага кирип кетебиз да биз бул жерден. Open setting. Настройкага кирдик. Чекни запись. Samsung. Мына 3 кнопканы кайра басабыз. Samsung аккаунт обновить. Обновить кылабыз дегенде бул жерде бизге Samsung'дун өзүнүн биздин магазинине Galaxy Store'га өткөрүп берди. Galaxy Store'ден биз şu telefondu обход кылуучу программаны көчүрүп алабыз. Программанын аты Google Play Service Hidden Setting. Биринчиде чыкты. Эгер чыкпаса толук жазсаңыздар чыгат. Google Play Service Hidden Settings. Көчүрөбүз программаны. Play программа ачылат. Жана эң ылдый жагына өтүп, эң ылдыйдан экинчи киребиз. Монтип телефонго блокировка кой деп чыгып калат. Биз ушул блокировкабызды өзүбүз бир каалагандай блокировка бул жерден создать этсек болот. Мисалы мен мындай создать этейин. Продолжить. Пропустить. Достор, эми телефондун назад кылып жанакы менюга чыгабыз. Далее. Азыр бизден эми сурайт. Google аккаунту тер же телефондун паролун тер деп. Biz hazır özüyüz ушул программа аркылуу создать эткен пароль тер койсок, телефон ачылып кетет. Болду. Google аккаунтуна пропустить кнопкасы жанып калды, көрдүңүздөрбү? Телефон ачылды. Бул жагына далее кылсак, менюга кирип иштейт. Бул ушул видеодогудай кылып, ошол мен айткандай эле октябрь безопасность, уровень безопасности октябрдан ылдый болгон болсо, 2020 октябрдан ылдый болгон болсо, любой ушу Samsung 2019-2020 жылы чыккан любой Samsung телефонго иштейт. Мен бул данныйларды көчүрүп аласың деп атат. S9'да, S6'да иштеткем муну. Пропустить. Şu Samsung аккаунтунун данныйларын көчүрүп аласың деп сурап атат. Пропустить. Болду. Мынакей достор, телефон ачылды. Ушул метод аркылуу 2019 жана 2020 жылы чыккан любой Samsung телефонун ачса болот. Любой Samsung телефон. Ушул бетиндеги паролун кантип ачат? Андагы мен описанияга видеосу бар. Описанияга калтырып коем. Эгер видео жакса каналга жазылыңыздар, класс басыңыздар. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат.